Mına Oştun merin bir-iki oz aytып koybosam bolboyt. Kırgızstandın tarihinde, Oştun tarihinde mına şul Talayбек Sarıbaşевтай Oştu oңдоп түзөгөн mer болгон эмес. Ушул баланы элибиздин атынан, кечти өзүмүн үйүмүн атынан сизден суранам. Ушул баланы колтуңузга кысып, ошо билбегенин билгизип, билгенин шундай колдоп кетишиңизди суранам. Оштун мэри боюнча болсо мына биринчи эле күндөн баштап баягы тополоң чыкканда кетип калды дегенде мен өзүм чакыртканмын бардыгын тең. Акимдерди, мэрлерди, губернаторлорду, министрлерди келгиле, иштегиле. Өкмөттүн иши туруп калбасын, алдыга акырыңдан болсо да жылдыра бергиле. Анан кийин реформадан кийин баары баягы жаңыча келсин деп. Ошон үчүн бизде мындай куугунтуктоо, өч алуу, же болбосо бирөөнү душман тутуу деген болбойт. Бардык нерсени айкөлдүк менен, кечиримдүүлүк, мээримдүүлүк менен чечебиз. Ошондуктан мына менин жанымда отурат, иштейт. Иштеп аткан адам иши менен көрүнүп турса элге, эмне үчүн аны кетиришибиз керек, иштеш керек. Андай адамдар, андай кадрлар. Алладан тилек кетебиз, ыраазыбыз. Анан ушул менен катар сиз жаш кадрлардан келип атасыз. Өзүңүзгө кийинде турган, өзүңүз жеде турган ишмер адамдардан келип атасыз. Баягы Алла сизге алга колдосун. Анан дагы бир ушул сөздү мурда пайдаланып айтып кетем. Азыркы иштеп аткан кадрларды шаар жетекчилери, именно мына Ош шаар жетекчилери, кыргыз үчүн жалпы Ош шаары үчүн көп нерселерди жасады. Мен ушул окшогон кадрларды өзүнүн ордуна коюп, сизге поддержка болот, сизге жардам болот, ишиңизге ийгилик, дайыр жолу ак жол. Рахмат. Суроо бергендер аты жөнүңүздөрдү айта кетсеңиздер жакшы болот эле, аты жөнүңүздөрдү. Кадрлар боюнча, урматтуу Ош шаарынын тургуну, кадрлар боюнча бул азыр убактылуу гана нерсе, бир аз эле кадрлар алмашты, эми башчылар алмашты да, баягы тополоң болуп аткан учурларда ар кандай кадам арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү болсо ар кандай кадамдарга барган, же болбосо ошол баягы элден коркуп качып кеткен гана кадрлар алмашылды, башка кадрлар азыр алмашылбайт. Качан шайлоолор бүтүп, реформа башталганда гана ар бир тармакка өзүнүн адистиги менен бара баштайт. Ошондо кадрлар алмашылат, анда дагы биз алмаштырбайбыз. Бардык ведомстволор боюнча, министрликтер боюнча комиссиялар түзүлөт, ошо өзүлөрүнүн адистиги менен. Ошолор тандап конкурстун негизинде өткөрүп берип турат кадрлар боюнча. Суроо берерде аты жөнүңүздөрдү айтып койсоңуздар. Жаш кадрларды тартуу боюнча мен жана айтып өттүм, дагы бир жолу кайталап коеюн. Жаңы системалар түзүлө баштаганда жаштар дагы, орто жаштагылар дагы, кары адамдар дагы тапшырсаңыздар болот. Эгер жаш курагы баягы пределден өтүп кете элек болсо. Ал эми бир ошо март-апрелдерде өтө турган нерсе. Ошондо бардыгыңыздар, мына мен бардык дүйнө жүзүндө жүргөн жаштарыбызга дагы айрылдым. Прогрессивдүү, баягы билимдүү, дүйнөлүк компанияларды башкарган жаштарыбыз бар бизде. Дүйнө жүзүндө Америка, Европада, Россия, Казакстанда жүргөн тың жаштарыбыз бар. Мен бардыгын чакырдым. Ошол система, жаңы система иштеп баштаганда, кадрларды ала баштаганда ва жумушка дагы жарыя кылабыз, анда да чакырабыз. Бул жерде эми мурдакыдай тааныш билиш, тууган урук, акча берип баруу деген болбойт кызматтарга. Муну ошол жаңы конституция менен жаңы системага кирише баштаганда биз сөз менен эмес, иш менен далилдеп көрсөтөбүз сиздерге. Профессорлор, ишкерлер, жаштар боюнча, жумушка тартуу боюнча мен дагы бир жолу айтып кеттим. Ушул жаңы структура түзүлүп, ишке алына баштаганда ар бириңиздер барыңыздар, тапшырыңыздар. Дагы бир жолу кайталайм. Мурдакыдай коррупциялык жол менен ишке орношуу деген болбойт, орноштуруу деген болбойт. Только бүт комиссионна түз эфирден көрүп, ар бир министрликтин кызматкерин пол жугучуна чейин, зам министринен баштап пол жугучуна чейин тандоо алып атканды түз эфирден көргөзүп турушат. Бардык жалпы эл көрүп турасыздар. Мурункудай мына жакын тууганын өткөрүп ийди, же болбосо таанышын өткөрүп алды, же акчалып өткөрдү деген болбойт. Адистигине жараша, билимине жараша, анан тыңдыгына жараша жумушка алынат бардыгы тең. Түшүнүктүү болду сурооңуз. Мынакей азыр мага Мэрк орада.
Rahmat. Burada ekizin ulu üretim olmayı mağduralarda verir. Rahmat. Oş şahrının meri hazır malumat berdi. 20-30 uy бүтүп атат дейт. Alayımıza kaytardım. Alayımıza demiştik Oş şahr için öte büyük zor işleyeceğiz. Bana varlık lazım. Daha bir bu şeyine многоэтажный, өлгүдей сыктыйган билеген үйлөргө разрешение берип аткан строим өзүңүздү бир көзөмөлгө алсаңыз жанында турган үйлөрдүн баардыгы өлөкөдө калып сырость басып атат. 12 метр 7 метр айырмасы менен курулуп атат үйлөрчү. Бул дагы чоң проблема болуп атат. Жер силкинүү деген бар, башка деген ойлор бар. Ошону бир стандартный мерасын карап тургандан кийин курулса жакшы болот да. Анан үчүнчү тема бул мына эле квартальный комитеттериңиз. Даңгоңдоруңуз шайлоо абагында көрдүңүз кандай ысычууларды жаратты. Ошондуктан мен ойлойт элем, шаарда порядок болуш үчүн Талай мырза ушул даңгоң кварталыйларыңыздын баардыгын алмаштырсаңыз. 4-чү просьбам менин мына мектептин директорлору деп атат. Мына Садыр Кажоевич азыр туура айтты, башынан алыш керек буларды. Мына министр образованияны алмаштыргандан кийин шаардык билим берүү бөлүмдөрү баардыгы райондукун алмаштырып чыгуу керек. Себеби деген алар алмашмай сайын бул директорлорду миң алмаштырганыңар ал болбой турган, жарабай турган. Эми мына калың калктын алдында Садыр Кожоевич сизге мен ийгилик каалайм. Мен аппарат же болбосо башка мындай өкмөттүн ишине өтө эле канааттандырып жакшы деген бааны беришим мүмкүн. Ишиңер жакшы, Кудайым ак жол берсин, жүзүңөр жарык кылсын. Сизде аябай чоң бир жоопкерчилик турат, элдин жүгү турат. Бул аябай чоң нерсе. Ошон үчүн сизде ушул жүктү көтөрүүдө, ушул жоопкерчилик көтөрүүдө чечкендүүлүктү, тазалыкты каалайм. Анан бирок Ош шаары тургун катары бир-эки маселе айтып койсом болбойт. Мына Ош шаарынын мэри Талабек Насырбекович бир чоң Ош шаарына демиргелер баштаган. Бул биринчи, мына бул жерде областын шаардын эли отурат. Ош шаарына кирип атканда Т деген бир мына өзгөн жолунда бир бүтпөй калган жол бар. Мурунку экс-президент баштаган эле. Ушуну сиздин Кудай буюрса алдыда падышалам деген элдин шайлоосун өтөм деген ниетиңиз бар. Ошого чейин болсо дагы мына ошол Т маселесин Ош шаары эл үчүн чечпеңизди суранабыз. Ош шаары топ болот. Экинчи маселе жолдордо акбурар маселеси бар. Эң нерсе айтайын дегеним, мына бүгүнкү шаардын жетекчилиги баштаган иштерди акырына чейин колдоп чечкенге чоң жардам берип коебуз. Ош шаарынын эли дагы ошондо сизге чоң жардам берет. Чоң рахмат.